кошумча булактарын табышыбыз керек. Мына бир кошумча булагы биз жанагы мамлекеттик кызмат кылган чиновниктердин санын азайтышыбыз керек. 10%га чейин. Машина кымбат машиналарды албаш керек. Азыр министрлер 2-ден 3-төн жип менен жүрөт. Элибиз ачык отурат бу жакта. Анан бензинди азайтышыбыз керек. Bir variant. Экинчи вариант bizde мына biz госимуществону карап көрдүк, дивиденд боюнча өтө аябай аз төлөнөт экен. Болгону мына 415 миллион акча төлөнөт экен. Ошол жерде bizde резерв бар. Өзүңүз министр катары карап койсоңуз ушул маселени. Экинчи айта турган нерсе, ошол эле госимуществонун маселесин караганда биз арендага берип атабыз. Өзүбүздөрдүн имараттарды. Ошондо мынакей 75 миң квадратный метр берет экенбиз, ошондон болгону 13 миллион эле акча чөт экен да. Ошону мен эсептеп көрдүм. Ошондо бир айга 15 эле сомдон айланып калат да. Мына бүгүнкү күнү билесиңер, бир квартираны $500 чейин, $300 чейин берет арендага. Офистерди рыночный ценасы азыркы күнү $15-20 чейин бир квадратный метр. Биз өкмөттүкүн болсо 15 сомдон берип коюп отурабыз. Муну 10 эсе көбөйтүшүбүз керек. Дивиденди дагы, аренданын баасын дагы. Мына ушул булардын эсеби менен эсептесем, ошо 282 сомго бир комнат үйдө арендага алса болот экен да. Бүгүнкү күнү квартиралар $300-500 азабайт этилип атат да. Дагы бир кошумча булак айтып кете турган нерсе. Биз жанагы мигранттарды алсак, мына Кыргызстанда 10 миңден ашык мигранттар бар. Ошонун ар бирөөнө $100 төлөтсөк, мынакей $1 миллион бияктан түшө турган болот. Ошол эле акчалар чиновниктердин ордун чөнтөгүнө кетип атат. Тигил пропискада алгандар, жанагы разрешение бергендер, милициялар эле алып коюп атат ошол акчаны. Андан көрө мыйзамдаштырып берсек, ошол акчалар бюджетке түшсө, бул жерден дагы кошумча акча түшөт эле да. Анан жакын арада биз жанагы закон легализацияны кабыл алышыбыз керек да. Ошону кабыл алсак, биздин жана капиталдар акчаларын сыртка чыгарып ачык иштешет да. Ошондон жанагы 0,5%ын төлөтсөк, андан да кошумча акча түшөт. Жанагы теневой экономикада жүргөн 50% деп атабыз. Ошондон дагы кошумча булакта акча түшөт биздин бюджетке. Мына ушундай 6 бир тармак бар. Ошону бир карап койсоңуз министр катары ушул жактан кошумча акча түшсөк болот. Дагы бир айтып кете турган нерсе, дотация деген бар. Мен 2 жылдан бери 2 миллиард акча алат, ошол дотацияны отменять этип туруп, ошону дагы бюджеттен керектүү жака колдонушубуз керек да.